Ош облусунда коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруунун алкагында уюштурулду. Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө Мыйзамдын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузууларды алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын талаптарын аткарууда мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматташтыгын бекемдөө боюнча резолюция кабыл алынды. Ошол 60-мыйзамда көрсөтүлгөн субъекттер бар да, ошол жердеги субъекттеги адамдарды да ошол жерге субъектти чакырып, сиздердин бул зомбулук менен күрөшүү, кылмыштуулук менен күрөшүү бир гана милициянын жумушу эмес. Бул жерде мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча ошол жергиликтүү бийликтин дагы кандай милдеттери бар, кандай иштерди алып барыш керек, биргеликте милиция кызматкерлери менен биргеликте кандай иштерди алып барыш керек, баардык ошол субъектлерге дагы түшүндүрүү.